Салам достор. Жана машинеде кетип баратып, телевизор акырындатайынчы то. Тиги гакты байкуш бир кыйнап койду деп. Ал эми долон бүтө элек мажбур. Короче, акча жөнүндө түшүндүрүп коеюн деп атпаймынбы. 300 кишиден 2 киши туура ответ жазыптыр. Для иностранцев депчи. Туура для иностранцев. Дайыр ответ для пожилых людей. Карыган кишилерге. Эмнегедир дебейсиңер. Мурунку эски акчалар көргөзсөйүн мынакей. Көрдүңөр эски акчалар. Айырмасы бар экен. Жокпу айырмасы? Бул 1000 йен, 1000 йен. Мен 1000 сом да. Бул 10 000 сом. Көрдүңөр? Аякта эмне деп жазып турат? Иероглифтер менен жазып турат. А силер Японияга келгенде иероглифти окуп калбайсыңар да, туурабы? Силер турист болуп келип атпайсыңар. Байке, биз турист болуп келдик, акча депчи. Ташкенттен Татьяна Сан деген аял келген да, байкушчу. Ошол деген тиги руководительдерчи. Дай 1000 йен деп берет экен да. 1000 йен десе ал байкуш 10 000 деп бере бериптир да. Потому что 1 000 менен 10 000 айырмасы жок болуп көрүнөт иностранцтерге. Вот. Азыркы жаңы акчалар болсо, мынакей 1000 йен көрүнөт. 1000 йен деп турат, көрүнөт, 1000 сом. Мынакей 10 000 сом. Айырмасы чоң экенби? 1000 сом менен 10 000 сомдун айырмасы бар да. Бул 10 эсе көп. Көрүнөт? Чөткө жазылган. Көрүнөт? Иностранецтер билсин депчи. Анан карыган кишилер деген азыр деген бизде баягы Россия, анан СНГде жагы Мбанк, анан Сбербанк, анан телефонго тиинтип койсом 100 сом кетти, анан шагын сындырып кой деген жок андай биякта. Бүт наличка. Түшүнөсүңөр? Перевод жасаңар, банкка барасың, паспорттун көргөзөсүң, анан перевод жасайт. Көрүнөт, мынакей ответ. Мына эски акчалар. Эски акчалар мынакей. Көрүнөт? Азыр обиходто любой жарай берет. Мындан эскиси да бар, алды жарай берет. Мынакей жаңы акчалар. Көрүнөт? Ошондой братчикалар. Век учись, век живи. Жок, наоборот. Век живи, век учись. Деп коюп отур эми мынакей акчалар көрүнөтүбү, ушинтип коюп, мынакей түшүндүрүп атам силерге. Ладно, пока, давайте. Ясаши лайк экенби? Лайк койгула, комментарий кереги жок. Пока, давай. Так, продолжаю дегендей. Между прочим, Японияда мындай жолго чыгасыңар го. Чоң жолгочу. Ошондо мен шайтан арабам деген главный машина болот да. Главный участник болом. Например, Кыргызстанда мен велосипед айдап жүргөндө жаныман тиги сигналить этти, анан жабышып айдашат го, сүзүп кетчи дейт. Биякта андай эмес. Биякта мен главный участник дорогимин. Мени булар обижать этишет, акырын артыман кыбырап, акырын өтүшөт. Ишенбейсиңерби? Өзүңөр көргүлө азыр мынакей машина жатканды көрөсүңөр. Мына тиги линия жактан көрдүңөрбү, артынан машина жатат. Жөөлөбөйт, сигналить этпейт. Обижать этип кетет. Потому что Японияда чем меньше транспорт, тем меньше ответственность. Например, мен даже азыр тиги встречкага чыгып сүзүшүп кетсе машина менен или мотоцикл менен, мотоциклист виноват болот. А если велосипед менен машина болсо, машина виноват болот. Если я даже нарушаю, он несет ответственность, потому что он деген чоң машина менен айдап баратат. Он должен все предусмотреть, думать нужно. Көрдүңөрбү? Мындай. Майке аякка бартасың. Айла жок, тротуар жок, мына жолдун чети менен айдайм. Өмүр бою ушинтип айдап жүрөм. Правда, чөп өсүп кеттир. Тиги ысык. Кыргызстандын астында чөп чапкан могу. Скоро кайра чаап барышат. Мына ишенбейсиңер, мынакей машина көрдүңөр. Бирөө да сигналить эткен жок. Загадка да? Табышман анын жооп берем. Тиги машинелер жөнүндө, үйлөр жөнүндө азыр. Тизен токтоюн, жооп берем. Көрдүңөрбү? Кетип бартабыз. Уже гүрүчтү жыйнап баштаптыр го. Мунун гүрүчү уже бышканбы?
Точно. Булар тиги 10 күн перерыв кылып, арасын 10 күн кылып салшы эме тигишет да күрүчтү. Тиги күрүч уже бышып калыптыр, көрдүңөрбү? Тиги баклажан. Тиги эмне болуп экен бияк? Мынакей көрдүңөрбү? Бул чоңураак. Бияк өсө элек экен дагы. Что-то суусу асыппы. Деп анын машиналар жөнүндө тиги эмнеге үйүндө жок. Среда бүгүн, выходной, воскресенье да, японский воскресенье деп коет, дем алыш. Потому что малый средний бизнестер деген дем алыш күндөрү иштейт. Тиги 6-күн воскресеньялардачы иштешет. Ошон үчүн среда күнү бүт бар японецтер эс алышат. Угуп атасыңарбы? Эмнеге? Анан келер машиналар турат го, ал деген значит поезд менен кетти жумушка. Бул болсо кладбище Мирзө. Көрдүңөрбү? Эмне кылып атат? Поливать этип атат. Көрдүңөрбү? Значит, машиналар турган үйлөр деген мен жашаган жер да, VIP район. Анан азыр мэрия Бишкек айтып атпайбы, ай, общественный транспорт менен жүргө деп. Булар сознательный өзлөр бүт поезд менен, автобус менен жүрүшөт. Көбүнчөлөрчү. Машина менен жумушка барганда энергия кетет, кыйналып калышат. Анан поезд менен батта, тиги компаниялар, жумушта иштеген жерлер проездной берет, бесплатно проездчи, бесплатно кылып берет, ошон үчүн көбүнчөсү поезд менен жүрөт. А так суббота воскресенье эле машина айдашат. Ошондой да. Бул уже второй урожай. Тиги редиска тагып коюптур, көрдүңөрбү? Бул экинчи урожайды уже өстүрө элек пока. Мынакей мындай да, көрдүңөрбү? Цветинен билинип турат. Бул бышып калыптыр. Бул пока быша элек. Өнүм көрүп атасыңарбы? Анан тиги акча жөнүндө да түшүндүрдүмбү? Молодцы, келер сообразительный экен, сразу эле ответ жазып коюшат. Молодцы. Бияк эмне экен? Васильки гүлдөр. Васильки, ой, могу гүл өлө экен, котсоң. Мерседесин токтотойн. Түшкөндө да араң түшөм. Каска деген 60 жаштан баштап каска кийишкиле. Келеси болор депчи, мага жазып атпайсыңарбы комментарий? Келеси депчи. Келеси болбогонго каска кийгиле деп. Каска кийиси бар. Так, бул эмес, бул деген сарысы экен. Көрдүңөрбү? Жүнгө окшош экен. Ай, капкатуу экен. Бул эмес, тетигинси. Бунусу бул розовый экен. Ой, ботаниктер жазып койгулачы комментарийде. Мага монусу жагып атат. Ой, карагылачы. Түүлө, тоже окшош экен, только эме. Цветтер башка экен. Бул розовый. Көрдүңөрбү? Кыйын, Бул Василек деп коем, не деп коет? Японча космос деп коет. Кой, ладно, кеттик. Каяка бартасыңар дейсиңер? Ай, пенсияда болсун. Байке, эмне иш кыласың дейт. Пенсиядамын, эмне кылбак элем. Жүрөм мынакей тентилеп, силер айткандай, байке тентип эле жүрөсүң дегендей. Ладно, едем дальше. Кана, айда. Зеленый вид, мынакей. Көрдүңөрбү? Дорожка бар специальный. Велосипедный дорожка бар. Каяка келтасың дейсің. Мына биякта күрүч бышайын деп калыптыр. Автобакс келтим, автобаксты билесиңер. Тиги машиналардын аксессуардын магазини. Автобакс дейт. Так, ой, Приус дейт. Ой, Краун, Приус. Бул эмне? Приус же Краун? Жок, бул Приус да, деген Приус. Ойбай, жапжаң экен, даже дискалары таптаза экен. Так, велосипед как он? Маяк коюп коеюнчу. Так. О, мына Дайр Краун келди. Краун эмес бул, эмне эле? Так, биякта деген дөңгөлөк бесплатно. Дөңгөлөк качет этсиңер дейт. Биякта май алмаштырышат. Аккумулятор, май. Заявка эме.
келип любой. Так, дөңгөлөктөр. Тиги байке ценасын айт деп. Өзүңөр санагыла мынакей. Бизде деген неме? $1 азыр 150 да, почти. Так, 145, 80, 12 дейт. Бул тиги грузовичоктордуку турбайбы? LT дейт, LT. Резина, жаңы резинанын жыты сонунда. $100, $200. $200. 155, 65, 14. 4 дөңгөлөк. Көрдүңөрбү? 4 дөңгөлөк 2980, 29 000. 150'den sanasan как раз $200 болот. Эмне экен, Йокохама. Кой, ладно, içine gireyim. Ben өзүм немемди карайын. Кирген. Дискалар, ширкин. Кандай сон менет? Карачы тимеле. Ай, произведение искусства карасаң. Бирок буну жууганда таскаң чыгат да. 145, 80, 12 дейт. Жакчана. Оригинал да? Не битый, не каленый, не соленый дегенде. Да? Тиги мага балдар айтпай. Байке, если хочешь кольцо это привезли с Японии дейт. Некем 175, 80, 70, 14 дейт. $350. Ой, башым чарчап кетти. Каскан четип салдым, Японияда су ичпесең кургап каласың. Су ичкенден кийин каяка 50 еңге су алып ичип, ана бесплатно биякта сидик сатасың, зарычы, азыр көрбөсөң. Мен тиякта туалет бар, көрдүңөрбү? Ой, турист көп го. Анан байки эл каякта. Мына элдин баары биякта жүрөт. Элдин баары. Вай, тиги. Тиякта токтогонго болбойт, туура айтат. Мына элдин баары тиги туалет, көрдүңөрбү? Бияктасы туристтер. Братчика. Окей. Тайвань, Майвань, Корея, Мариялар келип сүрөткө түшүп атышат. Окуп бүттү болуш керек, балдар школдан келип атат. Эмне тартып атабы? Эмнени тартып атат? Бирген тартып аткан турбайбы? Конечно, мындай суу жок дешеби. Таза балыктар бар жок. Тиги балык кармаган жердин эти көпүрөнүн өйдү жагында кармашат. Балыкта барыш керек, удочканы алып алып. Эми бүгүн болбойт. Уже саат тигилерде сүткө түшүп атат. Эй, нарвас. Мына школду бүтүштү, мына көрдүңөрбү? Форма, школьный форма. Бул деген тиги храмдар дейт. ЮНЕСКО деген бар, золотая эме, сокровищница мира деген, ошол жака жазылган бит бар. Входит число дегенде, ЮНЕСКОнун эмесине жазылган. Туристтер, 600-700 жылга болгон магазиндер. Мен тарткам, постоянно тартып жүрөм да. Мына могу магазин 600 жыл болгон магазин, карап турсаңар. Büyük бар, шақта келіп мороженое жешет. Көрдіңіз бе? Мында зеленый чай. Матчаның мороженое бар. Окей, отырып алып жеп атышат. Ондай мороженое сатат, көрдіңіз бе? Матча. Тиги апашканын магазини. Тиги апашка айткан, эй, колуң бош болгондо келели депчи. Канада. Пипилдеп атат. Тияғы пипилдеп атабы. Мага тияққа өтүш керек. Мынакей кытайлар сүйлөп атат. Угуп атасыңарбы? Чанчу, манчун депчи. Шиншин, миншин депчи. Мазаны кеттик. Чанчу, манчун дей берме.